Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүн көтүлө турган тема функциянын үзгүлтүксүздүгү жана определилге өтүү жөнүндө түшүнүк. Бүгүнкү сабактын максаты функциянын үзгүлтүксүздүгү жөнүндө түшүнүккө ээ болсуңар, формулалар боюнча мисал маселелерди чыгарганды үйрөнөсүңөр. X эгерде x нөлгө умтулганда fx минус l айырмасы жетишээрлик кичине болсо, f функциясы l санына умтулат деп аталат. Башкача айтканда, дельта x кичирейгенде fx минус l ар кандай берилген h чоң 0 санына кичине болсо, мында дельта x барабар x минус x нөлгөй f функциясы l санына умтулат деп айтабыз. F функциясы боюнча L санын табуу пределге өтүү деп аталат. Пределге өтүүнүн 3 эрежеси бар. Биринчи эрежеси бул эгерде F функциясы x нөлгө чекитинде үзгүлтүксүз болсо, анда дельта x 0 учурунда дельта f 0га умтулат деп айтабыз. Экинчи эреже, эгерде F функциясы x нөлгө чекитинде туундууга ээ болсо, анда дельта x 0 учурунда дельта f бөлүнгөн дельта x f штрих x нөлгөй деп белгилейбиз балдар. Андан кийин үчүнчү эрежени карасак, үчүнчү эрежеде x нөлгөй учурунда fx a жана gx b болсун деп айтсак, мында x нөлгөй, башкача айтканда дельта x 0 учурундагысын карасак, a'сында биринчи бул эмне болот экен? fx кошулган gx барабар a кошулган b деп алынат экен. Андан кийин эгерде fx көбөйтүлгөн gx болсо, анда a көбөйтүлгөн b болот экен. Эгерде fx бөлүнгөн gx болсо, fx бөлүнгөн gx a b болгон учурун карасак, бул жерде b барабар эмес 0 учурундагысын карайт экенбиз. Эми мисал катары f штрих x барабар 1 бөлүнгөн тамырасында 2 тамырасында x экендигин далилдешибиз керек болсо, мында fx барабар тамыралында x, каалаганда x нөлгө чекит үчүн дельта f барабар дельта x тамыралында x нөлгө кошулган, тамыралында x кошулган дельта, бул багы дельта x мааниsin карайбыз. Мында дельта x бөлүнгөн дельта f бөлүнгөн дельта x барабар 1 бөлүнгөн тамыралында x нөлгө кошулган, тамыралында x нөлгө кошулган дельта x болот экинчисинде. Ал эми үчүнчүсүндө карасак, бул дельта x 0 болгондогу биринчи эреже боюнча карасак, эмне болот экен? Тамыралында x кошулган, x нөлгө кошулган дельта x нөлгөй болот. Анткени x тамыралында x функциясы x нөлгө чекитинде үзгүлтүксүз деп айтканбыз. Ошондуктан дельта x нөлгөй болгондо үчүнчү эреже боюнча тамырасында x нөлгөй кошулган, тамыралында x кошулган дельта x 2 тамыралында x нөлгөй жана дельта x 0 болгон учурунда үчүнчү эреже боюнча эмне болот экен? 1 бөлүнгөн тамыралында x кошулган, тамыралында x кошулган дельта x бул 1 бөлүнгөн 2 тамыралында x'ти берет экен. Мына ушинтип ар кандай оң x үчүн эмне болот экен? Тамыралында x штрихи бизге эмнени берет экен? 1 бөлүнгөн 2 тамыралында x'ти берет экен. Эми 198 мисалды карасак, бул жерде биз x нөлгөй, бул жерде системалык теңдеме бериптир. Бул жерде fx барабар x минус 1 x 1ден чоң же барабар болсо, эгерде 1 минус x квадрат, бул жерде x минус 1ден чоң экен. Аныкталуу убасын карасак, бул жерде минус чексизден плюс чексизге чейинки аралыкты карайбыз дагы. X барабар минус 1 болгондо функциянын үзгүлтүксүз эместигин карап, мындай немени сизип, функциянын графигин сызып көрсөтөбүз. Бул 198дин a'сы. Ал эми 198дин b'сын үйдөн иштейсиңер. 198дин v'сын көрсөтүп берсем, бул жерде бизге эмне бериптир? Fx барабар x 2 минус x, бул дагы чоң же барабар минус 1ден экен. Ал эми x 2x минус 1, бул жерде x минус 1ден, x жөн эле 1ден чоң экен. Бул функциянын баардык x'тик маанисин аныктагыла дептир. Бул жерде аныктаганда бизде аныкталуу убасын дагы эле минус чексизден плюс чексизге чейинки аралыкты карайбыз дагы функциянын графигин сызып аткарабыз.